Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип дават кылганда пайгамбарыбызга ошол ахли Курайш эле эмес, Курайштен башка ахли китаптар дагы мусулман болгон. Ахли китап дегени китеп берилген адамдар. Алар бизге чейинги Насара, Яхуд, буларды ахли китап деп айтабыз, себеби аларга китеп түшкөн. Алар дагы Кудайдын бардыгына, бирлигине, ахиреттин бардыгына ишенген адамдар болгон. Негизи ислам инна дин индаллахи ислам. Дин бир эле. Пайгамбарлардын баарынын дини бир эле нерсе болот. Ал дин жалгыз Алла, Алладан башка Кудай жок, өлгөндөн кийин тирилесин, кыямат бар, эсеп китеп болот, дозок бар, бейиш бар деген мазмун бүт бар пайгамбарлар айткан. Мына ушунун дин дейт. Пайгамбарлардын баарынын дини бир эле нерсе, шариат өзгөрүп турат. Шариат дегени ошол өкүмдөр өзгөрүп турат. Мисалы биздин ислам динине келгенибизде, биздин ислам дининде шариаттар өзгөрүп кеткен. Намаздын өзүнүн 5 вакыты бар, орозонун өзүнүн вакыты бар, гажынын өзүнүн вакыты бар. Бүт нерсе бул шариат. Шариаттар өзгөрүп турушу мүмкүн, бирок дин өзгөрбөйт. Ал дин ат-таухид ва рисала, өлгөндөн кийин тирилүү, өлгөндөн кийин жашоо, ахирет, фериштелердин бардыгына, ахиреттин бардыгына, пайгамбарларга иман келтирүү, бүт бардык пайгамбарлардан муштарака бул нерсе болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин ахли китаптар да иман келтиришкен. Ахли китаптардын ичинден Абдуллах ибн Салам яхуди болгон, Салман Фарси, насаралардан көптөгөн адамдар Хабашага Жафар Садык разияллаху анху хижрат кылганда 40ка жакын насаралардын, христиандардын алымдары келип мусулман болгон учурлар болгон. Алар Кур'ан-ы Керимде Аллах субхanahu ва таала айткан: "Я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум." Я'рифуна пайгамбарыбызды өздөрүнүн баласын таныгандай таныган. Өздөрүнүн китептеринде, ошо китептеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сыфаттары айтылган. Мисалы Иса алейхиссаламдын немеси келет: "Я'ти мин ба'ди исмуху Яхья Ахмад." Я'ти мин ба'ди расула исмуху Ахмад. Менден кийин бир пайгамбар келет, анын исми Ахмад деп айтылган. Кыскасы пайгамбарлардын бардыгы бир эле дин алып келет. Ошон үчүн мурдагы коомдордагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин таныган. Алар таанып билип иман келтиргендер болгон, бирок иман келтирбегендер да болгон. Ошол иман келтиргендерини Аллах субхanahu ва таала аятта баяндап атат: "Ва иза ютла алейхим қалу аманна бих." Аларга Кур'ан-ы Керим тилават кылганда алар айтышат: "Аманна бих." Биз бул Кур'анга иман келтиргенбиз. Мин иннахул хаққу мин раббина. Бул чыныгы чындык Раббибиздин тарафынан келген. Инна кунна мин qablihi муслимин. Биз буга чейин эле мусулман болгонбуз дейт. Уламалар, муфассириндер буга чейин эле мусулман болгонбуз дегенди манасын айтат. Бир манасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин биз күтүп жүргөнбүз. Келгенден кийин чыныгы пайгамбар экендигини Тавратта, Инжилде көргөндөн кийин иман келтирдик деген манасын айтышат. Экинчи манасы муслимин деген бетте лугави манасы дейт. Биз буга чейин эле баш ийип турганбыз. Ахыр заман пайгамбар жакында келет. Ошону күтүп атканбыз. Ошол киши келсе, ошол адам келсе, ошого баш ийебиз деп таяр турганбыз деген маана айтат. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы адамзатына пайгамбар болуп жиберилген, бир гана арабтарга эмес, арабтарга, дүйнөдөгү бардыгыны умматы Мухаммад деп айтылат. Бүгүнкү күндө жашап аткан элдин бүт бардыгы, адамзаттын бардыгы умматы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Албетте уммат экиге бөлүнөт: умматул ижаба, умматул дава. Умматул ижаба дегени ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди кабыл кылган умматул ижаба деп айтылат. Кабыл кылбаган умматул дава деп айтылат. Аларга дават кылына берет, айтылына берет. Иман келтирсе фабиха ва наимат, иман келтирбесе анда анын жазасыны ахиретте өзү көрөт. Ошон үчүн Аллах субхanahu ва таала аятта айтып атат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин аларга дават кылып чындыктап келгенде алар айтышты: "Биз сен келишиңден алдың эле, мурун эле биз сага мусулман болгонбуз. Алып келген диниң бул хак мин раббина, биздин Раббибизден келген хакыйкат чындык. Инна кунна мин qablihi муслимин" деди.